Асманда жарык көрсөң жылдыз деп бил, ак калпак кийгендерди кыргыз деп бил демекчи. 5 март ар жыл сайын ак калпак күнү деп белгиленип келет. Азыр биз сиздер менен биргеликте мына ушул майрам тууралуу шаар тургундары канчалык деңгээлде билет жана ошондой эле калпактын кыюуларына карап, кайсы курактагы мырзалар кээрин дагы билишеби, чогуу билели. Кыргыз элим ак калпак майрамыңыздар менен. Деген биздин кыргыздын улуттук немеси да, баш кийими да. Бул биздин мындайча айтканда символубуз да. Ошону менен кыргызбыз да. Калпак майрамы? Калпак дегенде эмнени элестетесиз? Калбас. Кыргыздарды элестетебиз сөзсүз. Чекеси, кыюусу жашыл болгон калпакты кайсы курактагы мырзалар кийишет? Орто куракта болот эле. Кызыл болсочу, кыюусу кызыл болсо. Билем экен. Ак калпак күнү? Ак калпак сиз үчүн кандай мааниде? Бул кыргыздын улуттук баш кийими болуп саналат. Кыргыздарды ушундай тоолордун чокусундай бийик болуп жүрсүн деп ак калпак кийишчи мурун ата бабаларыбыз. Бул өзү кийизден жасалып, оймо чиймеси менен тартылган болот. Дайыма эле калпак кийип жүрөсүзбү же бүгүн майрам болгон үчүн? Майрам болгон үчүн кийип жүрөбүз. Негизи кийип жүрүш керек. Кыргыздын жигиттери дайыма калпакчан болуп, каада салттарды унутпашыбыз керек да. Негизи калпактын кыюулары бул жаш айырмага карап кийилет экен да. Чекеси жашыл менен кыйылган калпактарды канча жаш курактагы? Жаш балдар 12 жашы толо элек балдар кийишет. Кызыл болгон кыюусу? Кызыл болгондо уже бул жаш балкатка толуп калгандай 15-16 жашка чейин кийишет да. Бүгүн кайсы күн, кандай күн? Бүгүн 5 март Кыргызстанда калпак күнү деп эсептелди. Эмнеге калпак кийбей турасыз? Просто ушундай болуп калды. Калпак дегенде эмнени элестетесиз? Калпак дегенде кандай мааниде сиз үчүн? Калпак бул кыргыз элинин кандай десем бул эң башкы байлыгы го дейм баш кийим, улук нерсе, баш кийим эч кандай тыштабаш керек. Конечно, биз да ушу кийип жүрсөк жакшы болмок негизи. Баягы калпак деген бул өзүбүздөн чыккан нукура эме да. Калпактын четки кыюусу жашыл болгон калпакты кайсы курактагы мырзалар кийет деп ойлойсуз? Так, жашыл болгондо жаш балдар кийет го, Канча жашка чейин кийет ойлойсуз? Так, бир Канча жашка чейин? кичинекей ушу 3 балгатка жеткен эмеден бир 15 жаш, 14 жашка чейин го, Ооба. Кызыл болсочу канча жашка чейин ойлойсуз? Кызыл болсо биз курактуу балдарга го, Ооба. 30га чейинкиси или кандай? Үйлөнгөнгө. Үйлөнгөнгө чейинкиси, Үйлөнгөндөн кийин кара болуш керек. Ооба. Өйткөн чынында Ак калпак дегенде эмнени элестетесиз? биздин улуттун эмеси да. Баш кийими. Мырзаларды ак калпак менен куттуктайбыз. Куттуктайм мырзаларды ак калпак күнү менен. Бүгүн калпактар күнү. Негизи ак калпак сиз үчүн кандай мааниде? Кандай? Кандай мааниде ак калпак дегенде эмнени элестетесиз? Ак калпак деген эми ала тоону элестетем, кыргыз элимди элестетем, жеримди, мекенимди элестетем. Ак калпактын балакат жашына карап, мындай түстүнөрүнө карап, ошо кайсы жаштагы курактагылар киетини билинет экен да. Чекеси кызыл кыюу менен болгон калпакты канча жаштагы мырзалар кийет деп ойлойсуз? 14-13пү? Жашыл болгон кыюусу жашыл болгон калпакты 13-14 жаштагы. Кызыл болсо так, улан деп коебу, ошол жаштагылар кирет да. Кандай майрам? Бүгүн калпактын күнү. Калпак сен үчүн кандай мааниде? Калпактын мен чоң атамдан келген эмелер да. Ушун үчүн калпактын күнүн кылышканда чоң аталар билүүчүн эски эмелердинчи. Азыр калпак жок болсо чоң атанын баарын мындай мурданкы билбеген эмеспиз. Ушун үчүн мен калпакты жакшы көрөм. Калпак деп эми тоолорду элестетет дегендей. Тоолорду белгиленип турат да. Мисалы үчүн тоонун кырлары калпактын кырлары болуп эсептелет. Анан учунда деген чачы беле. Ошо түндүктүн чачысындай болгон эмеси болот да. Анан кырлары болот. Ал кырлары болсо эмнени түшүндүрөт, унутуп калдым азыр. Тоолордун Тоолордун кырларын түшүндүрөт да.
калпакты ошол четти кыюусу жашыл болгон калпакты канча жаштан канча жашка чейин кийип барсалар келет? Чети кыюусу жашыл болгондо ал балакатка жете элек балдар кийет, жаш балдар. Курагы ошондо 12 жашка чейин эркек балдар кийет да. Эгерде кызыл болсочу? Кызыл болсо аны жигиттер кийет. Аял ала элек эркек жигиттер кийет да. Үйлөнгөндөн кийин как обычно кара же көктү аксакалдар кийет болуш керек жада калса. Вот ушундай. Сиз негизи калпак кийесизби? Негизи кийебиз. Бүгүн топу кийип чыгып алыптырмын, унутуп койдум вообще. Негизи кийип жүрөсүз? Негизи атак кээде кийебиз ал майрамдарда. Майрам өзүм майрамын унутуп койгон турбайсызбы? Я считаю, это наше достояние нашего государства, потому что это передавалось поколение в поколение. Многие тюркские народы надевали колпак, много племен носило колпаки, поэтому я считаю, надо уважать их и почаще носить. Сен өзүң калпак кийесиңби? У меня дома лежит. Дайыма кийесиң же майрамдарда кийесиң? У меня такой полуколпак, полутопушка есть дома. Ак калпак кышкысын жылуу, жайкысын салкын биздин улуттук негизги баш кийимдерибиздин бири. Шаар тургундарыбыздын калпак тууралуу оюн уктук. Дагы бир жолу бардыгыңыздарды ак калпак майрамы менен куттуктайбыз.